Ойлоп карасам мен ооруп калгандаймын да. Мен жөн үйдө отурган аял эмес экен. Ыкыбал Атамбек кызы Сузак районунун Карамарт айылына 8 жыл мурун келин болуп келген. Жумуш жоктугунан улам жаш келин тоолуу жердин табигый азыктарынан киреше табууну көздөп, түрдүү шириндиктерди жасап көргөн. Колго тартылган каймак, үй быштагынан жасалган тортторду алгач айылына сунуштаса, эми аймактардан буйртмаларды ала баштады. Үйдө эле отуруп не кылсам болот, канча изденсем болот деп отуруп, торт пиширип көрсөмбү дедим. Мен өз негизинен даже пирогторум көтөрүлчү эмес. Анан азыр элдер онлайн үйрөнүп аткай, мен деле үйрөнсөм болот да деп эле онлайн окуп, эң сармайдай кылып сактап жүргөн бир 3000 тартым акчам бар эле. Ошого болгон инструменттерди алып келип, керектүү азыктарды алып келип бышырып көрдүм. Бышырсам үйдөгүлөрдөн өзгөчө отзыв уктум да. Эч убакта андай отзыв уккан эмесмин да. Анан мектепке жасап берсем, мектептегилерден отзыв уктум. Албетте, жумуштун жоктугу. Ыкыбал турмушка чыккан соң сулуулук салонунда иштеген. Бирок жумуш менен айылдын алыстыгынан улам жана жалгыз келин болгондуктан шаардагы ишин таштоого туура келген. Жок дегенде бир күн кечке убактым кетет да. Ошон үчүн бир күн кечке жазсам, эрте менен таксиден салып берсем, эң узагы менен түштөн кийин 2-3 чейин жетип барат. Түйшүгү бир аз оор, бирок ошол түйшүктүн бардыгы клиенттен, кардардан отзыв келгенде бардыгын жууп кетет да. Жеке, сиздин тортуңуз ушундай экен. Биз билбей эле жеп жүрүпбүз базардыкын деген сөздү укканда чарчооңу деле, башканы деле бардыгын унутуп коесуң. Ыкыбал бир эле учурда келин, жубай, эне жана ишкер баарына жетишип, кыялын аткарууга ынтылып жаткан каарманды кайненеси ар тараптуу колдоого алган. Мен кайсыл ишти баштайын деп бечара изденүү менен өттү, баягы интернетке кирет, аяка кирет. Кандай кылганымда мен ушул жерде ушу жалгыз бала менен жашап, ушу жерде тиричилигим кылып кетем деп эме кылып калды да. Анан өзүнө ошо туура келиптир да, неме пирог жасап, ушу торт жасап, ушундай кылып көрсө тоок бар, сүт бар, чыга калса жаңак бар, жаңактын арасында биякта болсо доломо, сарайбан ушундай бүт бар жок кеңирчилик таша калачы. Ишкер айым таттууларын Instagram социалдык баракчасы аркылуу сатат жана жарнамалайт. 1 жылдан бери торт жасоону жакшы жолго койгон каарман учурда онлайн курстар аркылуу кызыккандарды окутуп, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп жатыптыр. Шарты болгон учурда чакырууларга барып, торт жасоо боюнча жандуу мастер-класс өткөнгө да убакыт таап жатканын айтат. Кызыгуу, кыял, киреше табуудагы бул жолдо Ыкыбалга күйөөсү колунан келген жардамын көрсөтүп жатат. Айыл киши негизи чындап эме болгондо үйдө отурган деле жакшы да. Айыл киши бала тарбиялап, үйдө негизги орду, главный орду үйдө болот да өзү. Анан ар кандай эмелер болот экен да. Кээ адам баягындай бирдеке кылгысы келип, башында көмбөй эме кылдым, кой ушул жерде эле жүрөлү, андай деп экөөбүз кичине уруштук. Анан кайра түшүнүштүк. Анан кайра ушул тортко ушундай эме болуп өзү эме болуп калды. Торт жасап ушундай эме кылып. Азыр деле үйдө башка эле үйдө отурбай калбайт, үйдө эле основной үйдө кылат. Анча-мынча ошо барып, андай каршы эмеспиз да. Семейни колдоп. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө аялдар иштеп жаткан чакан жана орто бизнестен 89% чакан ишканалар болсо, анын ичинен кайра иштетүү өнөр жайы 22% түзөт. Ал эми Ыкыбал сыяктуу элге кызмат көрсөткөн жеке бизнеси бар аялдардын саны 18%га гана жетет.